11-класста окуган кызды автоунаада зордуктаган жаран кармалды. Жалал Абад облусунун Алабука районунда 11-класста окуган кызды автоунаада зордуктаган жаран кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад ОИБ басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 14-июнь күнү кечки саат 20:30 чамасында 2001-жылы туулган 11-класстын окуучусунун үйүнөн коштансыкына сабакка даярдануу үчүн чыгып кетип, дайынсыз жок болуп үйүнө кайра кайтып келген эмес. Мындан улам жаш этелик кызы келбегендигин билдирип, Алабука районунун Алабука айылынын тургуну кыздын атасы 15-июнь күнү арыз менен кайрылган. Дайынсыз жоголгон жаш этелик кызды издөө иштеринин жана ыкчам маалыматтардын натыйжасында 14-июндан 15-июнга караган түнү аны бейтааныш Азият улутундагы 20-25 жаштардагы атуу күч колдонуп зордуктап койгону аныкталган. Зордуктаган бейтааныш Азият улутундагы атуулду аныктоо жана кармоо иштери дайындалып, шектүү катар Алабука районунун Сарытала айылынын тургуну 1993-жылы туулган жаран экени аныкталып, ал өзүнүн Ford Focus үлгүсүндөгү автоунаасында кызды зордуктаганы аныкталды. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 129-беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү кармалып, Алабука районунун убактылуу кармоо үчүн изоляторуна киргизилип, 2 айга камакка алынды деп жазылат билдирүүдө.